Hyperfox проекти катуу улантып атабыз окшойт. Экинчи учурда аябай катуу скорость менен тартып атам. Аябай катуу маалымат. Негизи маалыматтардын баары биякта даяр да, мынакей жазып койгон баарын. Болгондо ошол маалыматты силерге беришим керек. Толук бүтүрүүгө аракет кылабыз Hyperfox'ту жакын арада. 4 күндүн ичинде, 5 күндүн ичинде, даже 10 күндүн ичинде. Ушул жыйнап туруп күнүгө 2ден болобу, күнүгө 1ден болобу айтор мен жүктөгөнгө аракет кылам. Обложканы билбейм кандай кылам. Обложкасын даже ойлоно элекмин. Баштай берейин, Саат 9 болуп калды. Так. Бул жерде мен айта турган сөзүм, жашоодо эң чоң тоскоол болгон нерсе боюнча сүйлөшөбүз бүгүн. Ал тоскоол болгон нерсе эмне? Жалкоолук. Бул нерсе өтө жаман нерсе. Жалкоолук сенин жашооңорду да жаман нерсе алып келет. Жалкоолук болуп жүрсөңөр үй бүлөңөрдөн да ажырайсыңар. Жалкоолук болуп жүрсөңөр жашооңор да жакшы болбойт. Эмне үчүн? Эмне үчүн үй бүлөңөрдөн ажырайсыңар? Мисалы үчүн. Сен эркексиң. Кыз киши көрүп атса, конечно, мындай айтып албайм, бирок эркек киши көрүп аткан болсоң, мен сага айтарым. Мен сизге айтарым. Эгерде жалкоо боло турган киши үй бүлөсүнө эмне үчүн ажырайт деген суроо сизге азыр кызыктуу болуп жатса, ага мен жооп берем. Мындай да. Үйүңдө жалкоо болуп атсаң, мейли акча таап атасың, все равно жалкоо болуп атасың. Үй бүлөңдө көп жатасың, көп эчтеке кылгың келбейт, жөн эле жүрүп атасың, ары бери базып атасың. Эркектик жумуш обязанностьтар бар да үйдө. Бирдеке раковина бузулуп калышы мүмкүн, же унитаз бузулуп калышы мүмкүн, же болбосо бир жерден суу агып калышы мүмкүн, же айтор эркектик обязанностьтар кылынбай баштайт. Ал нерсе аялга да жакпай баштайт. Ошондой скандал чыга баштайт, ызы чуу чыга баштайт. Ошолордун себебине келе отуруп, аягы эмнеге келет? Аягы ажырашууларга чейин барат. Бул нерселердин баары жөнөкөй эле мен айтып жаткан жалкоолук. Ошол нерседен бул нерсе жашообузду бузат. Эмне болуп бузат? Мисалы учурда жалкоо болуп, жалкоолук дегенде эле мисалы эчтеке кылбай жаткан адамды эзектейбиз. Жалкоолук бул телефонду чукулап жаткан адам эле жалкоолукка кирет. Телевизор көрүп, прям кино көрүп, күнүгө кино көргөн эмес, мындай. Негизи эле ошол бир нерсеге жөн эле эптеп бирдекени кылгызы келет, бирок кылбайт. Ошол нерсенин баары жалкоолукка келип чыгат. Жашооңду эмне үчүн бузат? Сен алдыга койгон максаттарыңа аракет кылбайсың. Мурданкы видеодо ошол убакыт боюнча айттык элек. Азыр жалкоолук боюнча ошол убактың текке кетип атат. Жөн эле жатасың. Ненужный информациялар мээңе сен жалкоо болуп жата бергениңден сен биринчиден сен өзүң жашооңду эле эмес, сен өзүңдүн ден соолугуңду да бузуп атасың да. Анткени физически актив жок болуп калат. Көп уктай баштайсың, уйкуң канбай баштайт. Ошол нерселердин баардыгы жөн эле жалкоолуктан келип такалат да. Бул нерсе жалкоолук силер мисалы жатсыңар да, диванда жатасыңар, телефон чукулап жатасыңар. Ошол нерседен 1 саат, 2 саат кантип убактыңар өтүп кеткени белгисиз. Бирок ошол убактыңар аябай баалуу убакыт болчу да силерге азыр. Ошол өтүп кеткен убактыңар баалуу болчу. Анткени ошол силер күнүгө ошентип өткүзүп аткан убактыңар жыйнап келсеңер, силер ошол убакыттын ичинде аябай көп нерсени үйрөнүп алсаңар болот. Любой профессиядан, медицинадан башка, любой профессиядан силер профи болуп чыгып кеткенге мүмкүнчүлүгүңөр бар. Бирок ошол нерсени биз кылбайбыз. Анан жалкоолуктагы эмнелерге алып келет? Булардын себептери эмне? Жалкоолук деген бизди мотивациянын жоголушуна алып келет. Жалкоолук деген бизди туура эмес жолдорго сүйрөшүнө алып келет. Мисалы учурда силер жалкоо болуп жата бергенде адамга бир нече увлечение керек болуп баштайт. Дофамин деген биздин организм
организм дофамин деген нерсе бар. Ал деген бизге деген бактылуулук сезимин алып келип берип тура турган нерсе. Ал боюнча эси кааласаңар кийинчерээк айтып берем, же болбосо негизи бул дофамин жөнүндө менин бүтөр хоз проектимдин ичинде жок. Анан кийин адам жалкоо болуп жатып ошол нерседен тажаганда бул адамга жанагындай нацияси иштей баштайт дагы, кандайдыр бир туура эмес жолду тандай баштайт адам. Мисалы учурда кафелерге баруу, анткени адамга деген уже бир нерсе керек болуп калат. Кафеге баруу, же болбосо кыздар менен таанышуу, кыздар менен сүйлөшүп жүрүү, же ошол сыяктуу нерселердин баардыгы уже бизге кызыктуу боло баштайт да. Анткени учурда биздин өзүбүздүн кыла турган нерсебиз жок, биз өзүбүздүн ошол ырахат алып аткан нерсебиз жок. Жок болуп калгандан кийин биздин тетири монетанын деле эки бети болот го, ошондой эле биздин максатыбыз, кылып аткан ишибиз, максатыбыздын бир бети бар. Бирок ошол эгерде ошол нерсени кылбай, биз ошол нерседен жалкоолонуп көпкө чейин жүрө берип боло турган болсо, бунун жаман жагы да болот да. Ошол жаман жагына түшүп кетпеш керек. Адам ал жагына түшүп кетсе, аябай адашып кетет, жолу өзү кантип ошол жакка кирип кеткенин да билбей калат. Ошол үчүн нафсини тыйып, болушунча эгерде болсо, динди карманса, андан да жакшы. Дин анткени туура эмес жолго, биздин дин аябай адамдар негизи идеалдуу эмес, а вот биздин ислам динибиз аябай идеалдуу да. Идеалдуу сонун болуп тщательно бүттүк кылына чейин жазылып чыккан нерсе бул. Ошол үчүн биз деген дин менен жашап туруп өзүбүздүн жалкоолукту жеңе турган болсок, достор, анда бизди алдыбызда аябай сонун нерселер күтүп турат. Эч качан коркпойлу, эч качан ошол нерсени өзүбүзгө адат кылбай, ошол нерседен арылганга аракет кылалы. Анын арылган жолу, эң оңой эле жолу биз деген кылып аткан ишибизди көңүл буруп кылышыбыз керек. Күнүгө мисалы кечинде душка түшүп башта. Күнүгө кечинде душка түшүп башта. Ошентип анан ошол нерсе силерге привычка болуп кирип калгандан кийин силер өзүңөр кылып аткан. Анан кечинде мисалы кээде болот, жалкоолуктун тишиңер деле жуубай коюшуңар мүмкүн. Ошол күнүгө кечинде тишиңер жууй баштагыла. Анан бир маал жууй баштайсыңар, анан эртең менен турганда эртең менен да жууй баштагыла. Ошентип азастан кошо берсеңер, жалкоолук өзү эле жок болуп кетет. Ал оңой эле нерсе да. Бирок кыйындай көрүнөт. Бирок эң чоң проблеманын өзөгү болгон бул жалкоолук да. Ошон үчүн жалкоолуктан ажыраш керек дагы. Буюрса алдыга койгон максаттарыбызга аракеттей баштайлы. Силер менен Абылай Тагай болду. Эгерде бул видео силерге пайдалуу болсо, лайк басып, комментарий жазып жана